Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Мына биз менен кайрадан эфирде жолугушуп жатабыз. Биз кыргыз элинин баатырдык эпосу, Манас эпос жөнүндө кеп улантабыз. Мен силерге мурдакы көрсөтүүлөрдө айткандай, Сагынбай Орозбаковдун вариант негизинде мен 5 томдон турган кара сөз түрүндөгү роман жазганмын. Өзүңүз көрүп турасыңар. Китептердин баары силердин көздүн алдыңарда. Ушул кара сөз романды кара сөз түрүндөгү роман жазгандан кийин мен аны Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынан текшерүүдөн өткөрдүм. Анын натыйжасында менин 5 томдугум азыр Кыргыз адабияты боюнча мектептердин программасына кирди. Жана Манас эпосун өздөштүрүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталды. Андан кийин мен бул китебимди жана Манас эпосун мындан ары жайылтуу максатында аларды толук ойду 5 томдук орус тилине котордум. Андагы билим берүү академиясынан текшерүүдөн өткөзүп, алдагы азыркы учурда мектеп программасына кошулду. Мындан тышкары мен бул роман эпосунду жайылтуу үчүн атайын интернет сайт ачканмын. epos-manas.com деген сайт ачып, ага өзүмдүн ушул романымдын кыргызча жана орусча бөлүктөрүн сатууга койдум. Мындан тышкары мына мен 1 айдан ашык убакыттан бери ушу YouTube каналы аркылуу күн сайын чыгып, эпос жөнүндө айтып берип, жана өзүмдүн романымдан үзүндүлөрдү окуп жатамын. Эгерде ким өзүнүн салымын кошкусу келсе, Манасты жайылтууга, анда силерден сураныш ушу видео жөнүндө өзүңөрдүн тууган уруктарыңарга, тааныш билиштериңерге, досторуңарга айтсаңар, көрсүн, уксун, силер өзүңөр репост кылгыла, комментарий жазгыла, подписка кылгыла. Муну жайылтайлы. Мен бул эпосу жайылтуу максатында азыр өзүмдүн ушул видеороликтеринди орус тилинде дагы чыгарып жатам. Аларды мен азыркы күндө дүйнө жүзүнүн 70 тилинде субтитр менен чыгарып жатам. Эмнеге аны мен орус тилиндеги көрсөтүүдө субтитрди колдонуп жатканымдын себеби интернет тилмештер Google переводчик кыргыз тилинен өзүңөр канча жакшы которо албайт. Ал эми орус тилинен аябай жакшы которуп жатат. Ошол себептен мен орус тилинде атайын алып барып, ошо көрсөтүүнү аны 70тен ашык тилге субтитрди койдум. Силерден сураныч, эгерде силердин башка СНГнын башка республикаларында жашаган, чет мамлекеттерде жашаган тааныш билиштериңер, тууган уруктарыңар болсо, ошолорго да айтсаңар, ушундай субтитр менен чыкты, биздин баатырдык эпосубуз жөнүндө көрсөтүүнү уккула, Манас жөнүндө билгиле, баары акысыз болуп жатат деп айтсаңар, ушул Манас эпосун жайылтканга чоң салымыңарды кошкон болот. Мына мен аз кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо мен өзүмдүн романымды окуп берүүнү улантайын. Буйрук аткарылып, добул согуп күңгүрөп, тоо көчкөндөй дүңгүрөп, келмей сундай тарттырып, керекке кошун арттырып, Манас жоокерлерин баштап, Чыбанга парты жол менен жолун тоскону жөнөп калды. Мектебимде жерге барганда карашса,
кербен еш нерседен кооптонбой жайбаракат кетип баратыптыр. Душмандын мындай бейкапардыгынан пайдаланып, кыргыздар Капыстан чабууга өтүп, ал 2 саатта Кытайлардын 194 кишисин союп салышты. Uzun boylu, alt deneli, kara toru kelgen Joloy, onun kolunda 12 karış kazandığı olan kürsüsünü çıkarmak жалғыз kaldı. Burutlar kıcırgana söyledi al. Yaşım 21'ge çıkıp sizlerden kuturgan akmaklar görmedim. Ne için biz akmakız? Olduk dedi amanız. Sizler ağzı kalsan isen kanka 40 görsetip jatasınlar. Yoldaşlarımın bağırını öldürdüler. Balki men de sizlerin kolunlardan ölürdüm. Ölbösem bağırını artıkıram. Esen kan esen bolsa, kakandı kalkı kaptasa, arı yok burutlar şayın artık bağlasınlar. Doğrundan alıp ötüңdü, jugotormun bağrыңды, jugotormun karыңды, joklarımın şarыңды, joktuğunu bilbeysin, Türk uruğular arındı. Dep Joloy kursun kolunu köyledi. Atamdın köylü kapır, söktü kelişti bana çuğusu kelgen manas. Көрсең мұны қиынсынғанын. Анда еркенсің, емне үшін әскерлерінде бөлініп қаштың. Қайратың бар, ер болсақ, менімен жекеге шық. Аябай көпкен неме екенсің. Еліңдің көптігін айтып оқып олайсың. А мен саған не? Көзіңе елсіз, жерсіз кіші көріндің бе? Менің Түрк ұлы түмен елім, Түркістан сынду жерім бар. Алла Тағалам қолдысы ошол төпеліңдің барын чабамын, жайлағаны отқа жағамын. Егерде қақанчымды албасам, Манас атын құрысын деп батырай қырып, Жолойға қарай чаап жөнөдү. Анын сүрүнөн дөйдө қалмақтың жүрегі түштү. Атаңды урайындық десе төбө чашты Жолой. Өзімді батыр деп жүрсем, оңбоған бұрып, менден да қиын көрінеді. Қарач арыстандай ол чаап келе жатқан. Егерде қашпасам, бұл желме осы мені соға қойбойды. Талпағымды ташқа жаяр. Қалмақ қан құстоғаны бет алып, балтыры бала беліндей, ұшқан сырттың желіндей олған ачпудан атын үстекі болса қамшы салып, өкіріп қачып жөнөдү. Манас ана қуыла менен қуып жақындап барғанда қалмақтың оғы өте шашсыз кетті. Мөнді, байна деп бақырып, күшін атына шығарып, Жолой байқұс жаныбарды башқа көзге туш келген жеріне чапқылай баштады. Бирок аны Манас құтылпастан ач қайқанға жеткенде арқасын найза алматырып кемердің четін жапырды. Жарадар болған Жолой өтір өкіріп, атқа қамшы салып, Аққулаға жеткірпе қашты. Қуған менен Жолойға жете албай тұрғанын түшінген Манас атын тоқтатты. Аттың ай, сен өлтіре албай қалдың. Шашпа, аман болсақ дағы жолғы шағырмыз. Ушында қаның қалады төгіліп, қабырған қалады сөгіліп деп өкінген батыр атын тартып қайра қолына жөнелді. Манастан араңдадорға қашып туған Жолой болса түнде менің атын тындырып бастан чапты. Қырғыздардан жүрегі түшіп қалған қалмақ асмандан жан шатырап жағанына қарабастан Дағалақ шағын қараны көрінгенде ғана атының жүрішін басаңдатты. Шашпай тұрғыла қырғыздар ызалана сөйлеп ойланды ал. Мен сілерге қалмақтардың керуеніне қол салып, қандай болып тұрғандығын көрсетемін. Азыр Қырмыз қанға барып, болған оқиғаның барын айтып беремін. Ошында алапайыңар таппай, бізге қарсы шыққаныңар үшін бір емес, 1000 жол өкініп қан құсасыңар. Өзінің ішінде текті ойларға көкіткен Жолой Дағалақтың четтері темірменен бекемделген жығаштан жасалған кілейген 2 қанатты башқыдар ожаларын жеткенде таң атып қалды. Қысқа найзалар, құрт қылыштармен құралданған көкшарайына киген сақшылардан өтіп, қалмақ шағырдың қуыш иірі бөлік көшелерін аралап, Қырмыздың қан сарайына шашқан бойдан жөнелді. Қаланың ел жаңыдан ұйқыдан оянғандықтан сыртқа дәйілдік ешкім жоқ. Ошондықтан таштақ жолдар көшелерменен күлік аттының таққалары тарсылата чаап кетіп баратқан Жолой алдына ұшыраған бірен сенің шағырықтардың қызығусын жаратты. Анын қанға боялған божала жүзін, үстіндегі тұтылып тамтығы шыққан жол киімін көргендер қандайды бір чоң қырсық болғанын сезіп, жүректері болып кетіп, қалмақты тынышсызданған көз қараштармен ұзатып жатышты. Аларқа көңілі бұрбастан, Жолой жүрішін басаңдатпастан, шағырдың ортасында жайлашқан 2 қанатты чоң жығач дарбазаларының беті қоз, ойма чиймеленген қоз болған чоң таштардан салынған
Кырмыскандын заңкыраган сарайына бат эле жетти. Уруксат алгандан кийин Жолой хандын алдына тагын кирип барды. Сары ажыдарлар сүрөттөр менен коодулган кызыл чапанчанын учуна тутуп куштун бир тал жүнү табылган кара топук кийген Кырмыскан калмактын баатырын жылуу кабыл алды. Сиздерге чай жеткир деп ханыбыз жарлык кылган эле деп сөзүн баштады Жолой. Бирок бизди 6 айда Жаркып байдын баласы Манас тунуп, жанында 190 кишинин баарын өлтүрдү. Өзүм көкөн аар калмак болом. Манас аябай кутуруптур. Кытайлардын баарын чабам, кырам, уратам, канын суудай агызам деп ызырынып жатат. Анын тизигинин азыр тартып койбосоңор, кийин кеч болуп калышы мүмкүн деп кыргыздарды аябай шырады дөө Жолой. Орто бойлуу, сары жүздүү, кара мурут, толмоч, кырмыша бул сөздөргө таң калды. Жолойго дароо жооп берип ойлонгон кан алтын шакектик табылган бармактарын кырсылдата бир саан бойлуна калды. Кийин жанында кара калканчан оң колун узун найза кармаган Доркого жоокерге буйрук берди. Келсин мында Байман. Бир аздан кийин акыр муртун алдына бирөө кирип келди, мултуюп, кулагы жок култуюп, муруну жок теңкейип, эки бети теңкейип, бир көзү жок олоюп, бир колу жок чолоюп. Кайдан чыккан мукочо деп эси чыккан Жолой эмне дешин билбей канга суроолуп тиктеди. Жолой балам, деди Кырмызша, бул кишинин аты Байман. Өзебегейсиз балбан. Ал 10 балбан менен Алтайга барса, аны мана ушундай жарым жан кылып жолуна салыптыр. Байман 6 айдан бери менин алдымда жүрөт. Акмак десе, эркисизден сөгүндү өң кумсарган Жолой. Улуу Кытайдын аскерлерине кол көтөргөнгө анын кантип жити барды? Ооба, бизге кол көтөргөнгө анын жити жетиптир. Бирок Манас өзүн өлүм жазасына буйруптур. Анын сазайын берүү үчүн туш тарапка кабар салып кол топтоп жатам. Ошондуктан кайгырба балам. Эсенкан эсен бар болсо, Манастан өчүрбөй үчүн алат деп кейишти башкарган Кырмызша калмакты сооронду. Кытайлар Манаска каршы жолукка даярданып жаткандыктан Жолойдун көңүлү тынчып, жаны жай алды. Ошол кезде орто бойлуу, ак жүздүү, арык чырай Жаангер кожо деген киши жашаптыр. Ал Азирети Исага, Иисус Христоско 40 жыл кызмат кылып, андан бата алган экен. Бүт дүйнөнү кыдырып жүргөндүктөн Жаангер атка конуп, жашы 850-ге чыгып, барбаган жери, көрбөгөн шаары калбаптыр. Шам, Көпөнү сыдырып, Мисир, Кудусту кыдырып, Наран шаар, Багдад, Хоросон, Испан, айтор баардык жерге барыптыр. Баяндалып жаткан окуялардан 15 жыл мурда Жаангер Мисирден зайып алып, билерик аттуу балалуу болду. Баласы 11 жашка чыкканда кожо Мамбайга барам деп Кебистандан аялы менен билерикти алып жолго чыгыптыр. Арадан жетип конгондо аны жолдон Нескара кармап алып, Кырмызшага алып барды. Кан Нескаранын сөзүнө кирип, Жаангерди аялы менен кое берип, билерикти алып калды. Ханым наразы болуп Жаангер: "Эмне үчүн баламды кармадың? Эгерде бирөөнү кармаш керек болсо, мени кармап зынданга сал. Бирок баламды кое бер. Мен бекер жүргөн бейкинөө бендени неге кармайт элем?" Жооп берди Кырмызша: "Силер кайда барсаңар бара бергиле. Жолуңар бош. Булат илеттүүлүгүңчө рахмат. Сен жоомарттыгыңды биротоло көрсөтүп, бизге баламды кошуп бер." "Жок, Жаангер. Мен карап турсам, бизге карата душманчылыгың бар экен. Сен мындан ары барып, мусулмандарга айтып, жер майышкан кол алып, бүлүк салып, элибизди багындырууга аракет кыласың. Ошондо барымта дагы балам менин жанымды сактап калат." Ханым боздоп ыйлап жиберди Жаангер: "Андай зулумдук кылба. Эгерде барымтага бирөө керек болсо, мени алып кал. 5 баламды кое бер." "Жок, сенде какпаш калдырган чалдын эмне кереги бар? Мага балам керек. Ал барымта болуп, ишиктей кызмат кылат" деп Кырмызша ырсалаңдап күлдү. Анын сөздөрүнөн Жаангер аябай арданып ыйлады, баласы үчүн зарланды. Бирок Кырмызша сөзүнөн кайтпай, билерикти алып калып, отун жактырып, суу ташытып, кызматына салды.
Барып келіп тұрғандардан балабыздың жайын отырабыз деп айласы құрған ата-эне баласын қия албай, жанын бошотуп ала албай, кум биябан бир чөлдө дүкөн курушуп, жай салып 7 жыл жашашты. Бұл уақыт ішінде Жаһангер баласын эч унута албай, жер кучактап ыйлады, ыйлап жашын тыйбады. Ошондо күндөрдүн биринде Кызыр анын алдына келди. Жаһангер деди ал, балаңа көп ыйлай бербе. Сенин заарың Алла Таалага жетти. Балаңды куткаруу үчүн 1000 балбандын күчү бар. 27 жаштагы Арзын Кошой аттанган жигитке кундуз талкандалардым. Ал көп жанга жардам берген, сага да жардам берет. Сүйүнгөн Жаһангер ошол эле күнү атын оңдоп минип, Кызылды, Узунду, Нургапты санамарт оозун өтүп, Кундуздагы Кошойго жетип барды. Жаһангердин атын учурган узун бойлуу, алып денелүү Акчумал Кошой аны жылуу кабыл алды. Сиз мага кайдан келип калдыңыз деп сурады ал. Жаһангер ага кырмыш шаардан көргөн корлугун айтып берди. Баламдын керүүгө алынганына быйыл 7 жыл болду. Оор шүкүр ал. Сени издеп жолго чыкканыма таамай 44 күн болду. Эгерде жардам бербесең, жалгыз көргөн тыягымдын айынан куса болуп өлөмүн деп Жаһангер кожо ыйлап жиберди. Кырмыштын каршылыгына Кошойдун аябай ачуусу келди. Көптөн бери кырмыш шаанын кабарын угуп жүрөм. Ал колуна түшкөндөрдүн эч кимисин аябайт экен. Мага сага жардам берейин деп Кошой 60 күн кол менен Кашкарга келип, Найзак камдын аскерлерине кыргын салып, түк койбой чаап таштады. Кашкарда бир аз эс алып, кырмыш шаага барууга камдана баштаганда анын Арыкке деген зайыбы Кошойго насаат берди. Жолдо баратканда этият бол, деди ал Кошойго. Себеби маңгыттан өткөн жолуңда чып-жылаңач баштуу, жылаң аяк, жылаңач 8-9 жаштагы бала жолугат. Чүкөң болсо бергин деп сага асылганда аны чылбырга жеткирбе. Анткени анын колу чылбырга тийсе аты-тоонун баары күйүп жанып кетет. Андан ары өткөндөн кийин аккан дайра сууга кез болуп, жол боюнда кумган кармаган бир аялды көрөсүң. Ал сенден тарамыш сурайт. Ага берүү үчүн адырга чыгып 6 күн кийик арка аратып, алардын тарамышын жүйүп ал. Жанагы аял тарамыш сураганда оолоктоп туруп берип сал. Ошондой кылсаң аман каласың, болбосо ажалыңды табасың. Кошой аялдын айтканына макул болуп, кийик арка аратып, тарамышты мол даярдап жолго чыкты. Арыкке айткандай жолдо бала болуп куулган күнгө аягын жеңди. Кийин колуна кумура кармаган аялга жолугуп, анын айламалдарын жандырып, өзүн жеңип алды. Кошой айла менен кырмыш шаага жетип, аны өлтүрүп, биледикти туткундан бошотуп алды. Манасы чаап алуу үчүн Кытайдын Мөмир ханы жайын толкуштурган күндөрдүн биринде 111 000 кол менен жолго чыгышты. Алар адегенде Манастын таятасы Калдарбектин баласы эштек башкарган 2000 үйлүү Сары Ногойлор жерлеген Булгарды көздөй жөнөштү. Кытайлардын калың колуна ачык согушта теңкеле албасын түшүнгөн кыргыздар канардын тоосуна өйдө көздөй үркүп, таркап чыкпайды өрлөштү. Коого келген соң жазайын мылтык жаткырып, очогор мылтык аттырып, оозун тосуп алышып, өрдөйм деген Кытайга ойронду кыйла салышты. Оозу жалгыз капчалды ойрон кылып, чаң салып, октун тосуп жатышып, Сары Ногойлор Кытайлар 14 күн атышты. Канчалык аракет кылышса да коктудан өтө алышпай, азык түлүк бүткөндөн кийин Кытайлар ачкачылыктан аттарын союп жей башташты. Алар антип турганда Сары Ногойлордон кабар алган 19-дагы Манас 6000 аскермен жолго чыкты. Бир нече күндөн кийин Канардын кара тоосуна келгенде Капчыгайдын ордуна кыжылдаган аскерлерди көрүп, сөздөрүн тыңшап, Манас алардын Кытай экендигин түшүндү. Кудай бизге анык бериптир деп күлдү батыр. Капырлар нени камаган турбайбы? Башына көк туулга кийген Манас жанын орто бойлуу кара чачтуу, кара тору бакырдын уулу баймак чакырып алды. Сен атка отуруп мин, буйрук берди Манас. Азыр жолго аттанып, Алтайга кабар бер. Түрк уулумун дегендин баары бул жерге аттансын. Аскерге кошулбагандар көрүнбөсүн көзүмө, көрүнгөн болсо көзүмө
тарынбасын өзіме. Андан өтіп, Керкөкүл улукка, Оронул сыйга бар, Оролдун сыртты деңиз бар. Ал жердеги Казакка барсам, мен жазира журттун жоолоймун. Өздөрү катылып келдирип, эми аларды сазайын беремин. Жарагым каткап толуптур. Менин жанчышар кезип, эңишер күнүм болуптур. Жарайт көрөм деп жолго аттанды Баймат. 6 айдын тоосун аралап, Тишиңдин жерин саралап, Тарбағатай сыдырып, Аягөз чөлүн кыдырып, Барскан сарккан деңизге баарына кабар салып, өгүз кечүү, калкандан өйдө тартып, 23 күн дегенде Баймат журтуна кайтып келди. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Кел дагы эфирде жолугушканча саламатта болгула. Кош болгула.